Жашыңыз канчада? Yaşım 63'ten 64'e gidiyor. 63 жаштан 64. Siz bizge gelgende emni kıcılaçılık menен geldiniz ele? Birinciden adышка, давление, içim көп, такыр эме Кыйналып. ана муындарым ооруп, колдорум, буттарым салалары пайцылары ооруп келген. Так, азыр муунда иштедиңиз. Ал оорулар жок азыр, Так, давлениеңиз кантип калды? Давлением нормалдашып 120. Таблетка ичпей атасыз? Жок, ичпейт. Так, энтиккениңизчи? Энтиккеним кетти. Ушу массаждан аябай жардам болду деп ойлойм. Массаж, ушу көбүнчө мен адамдардан сурасам, ушу лимфа массаж менен курсакка массаж мага жардам берди деп көп айтышат да. Так, демек сиз келгендеги сиздин даттанууларыңыз бар эле, почти жоголуптур, Эми сиз мына үйгө чыгып кетесиз да. Эң негизгиси ушу үйгө чыгып кеткенден кийин кандай кылып жүрүү керек. Демек, биз сизди бул жерде строго диетага отургузбойдукпу? Ошондой диетада жашайсыз. Демек, мен берген ротационный диета деп коет. Бир мезгилде бир тамак деген сөз. Эртең менен мисалы күрүч жедиңизби? Бүгүн мисалы эртең гречка жейсиз, бүрсү күнү тару жейсиз, аркы күнү дагы бир крупа жейсиз да. Мына 4 күндө 4 түрдүү завтрак жасап атасыз. Биз берген ротациондук диета бир мезгилде бир тамак деген сөз да. Мына эртең менен күрүч жедиңизби? Болду, башка эчтеке кошпойсуз. Кошпош керек. Биз эмне кылабыз кыргыздар? Пловту урабыз, артынан 2 мантыны жейбиз, анын артынан алманы жейбиз. Окуй жүзүнөн ооз тийишибиз керек, андан жарып чайды ичишибиз керек. Андан барып дагы башка нерселерди жешибиз керек. Бул ротациондук диетанын немеси секрети бир мезгилде бир тамак бергиле деп атабыз да ашказангачы. Бир мезгилде бир бергенде ушу бир эле тамакты оңой эритип берет да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ротациондук диетага отургузуп коебуз. Сизди биз ошого отургузуп койгон үчүн сиздин көкүрөк көдөндө оң кабырга менен сол кабырганын астындагы бездериңиз ушуга чейин керексиз нерсеге толуп калган үчүн ашказаныңыз кызарып шишип чоңоюп кеткен үчүн ушул жер көтөрүлүп кеткен үчүн сиздин энтиге почуңуз да. Мен сизди жаткырып караганда айттым, мына көкүрөк көдөнүңүз кичинелген деп, а келгенде аябай чоң болуп турчу эле. Демек, энтигүү, жүрөктөгү оору бул ушул ашказан менен кабырганын астындагы бездердин керексиз нерсеге толуп калгандыгынан, кабырганы көтөрүп, ашказанды көтөрүп калгандыгынан адам энтиген экен, жана жүрөгүнө жабык берет экен. Демек, сиз үйгө чыккандан кийин ротациондук диета менен тамакты бузбайт экенсиз. Түштө деле ошондой тамак экен. Түштө, например, обязательно адам баласы түштө белок жеш керек экен. Бул жаныбар белогу, мисалы, уйдун эти, урматтуу мекендештер, уйдун эти жакшы сиңбейт. Уйдун эти оор болот, сиңиши кыйын болот. Аларды эрите турган ферменттер бизде аз болот. Ошон үчүн уйдун этин биз предложить этпейбиз. Биз айтабыз койдун этин, жылкынын эти, топоздун эти, эчкинин эти, анан колдо баалган тооктун эти. Мына ушу 5 эттин бүгөсүн жей бересиз. Уйдун этин жебейсиз. Мисалы, бүгүн сиз этти, мисалы жылкынын этин аябай кайнатып ичтиңизби, аябай башка дымдап жедиңизби, кыскасы этке тоюп аласыз. 3 күн унутуш үчүн. Эртеси өсүмдүк белогун жейсиз. Бул горох, фасоль, чечевица. Анын эртеси балык жейсиз. Анын эртеси жашылча шорпосун жейсиз. Бул деген сөз бардык жашылчаларды, болгарский болобу, пияз болобу, картошка болобу, сабиз болобу, капуста баарын бир салып, эти жок шорпо кылып ичилет. Демек, түштө жеген тамактагы бир мезгилде бир тамак менен токтойт экен. Кечкисин, урматтуу мекендештер, мына мен азыр бир семьяны билем, апасы, кызы, баласы үчөө тең бир күнү 10 нан түгөтүшөт да. Азыр ошо нанды үчөө тең оорукчан. Апасы да, кызы да, баласы да. 10 нанды токтотушту. Кечкисин жумуштан барып 7-8 тамак жасап, 11-12 тамак жасайт эле. Муну да токтотушту. Мына эми жакшы болуп башташты да. Одай берсе, демек, биз кечки тамакты 7-де токтотушубуз керек экен. Жумуштан кийин барып тамакты жебешибиз керек экен. 7-де токтотуш керек экен. Эми ошо кечки тамак
Suuдаga бышырылган овощ деп коет. Жемиштер. Мисалы бүгүн кызылчаны бышырып, аябай бир тарелка толтура кызылчага тоюп алышыңыз керек. Эртең картошканы пюре кылып ага тоюп алышыңыз керек. Бүрсү күнү капустага тоюп аласыз. Андан бүгүн дагы бир башка ашкабак эртең менен жеш керек. Бул ширин да, таттуу нерсени түшкө чейин жеш керек. Демек сиз кечкисин жемиш, овощины гана дымдап же сууга бышырып жешиңиз керек экен. Ошондо кайрадан көкүрөгүңүз көппөйт экен, өкпөңүздү кыспайт экен да. Азыр кандай сонун болгон болсоңуз, ушундай боюнча жүрөт экенсиз. Эми мындан тышкары 5 көнүгүн үйрөттүк сизге. Кайсылар? Безге массаж. Андан кийин колду көтөрүү. Тамак ичкенден кийин колду көтөрүү, тамак ичкенге чейин Лимфа массаж. Лимфа массаж, ичиңиз менен дем алган, и тамак ичкенге чейин өттү түртүү. Мына ушул 5 көнүгүү, урматтуу мекендештер, 5 таблеткадан миллион эсе сонун турат да. Эгерде кимде мен угуп жүргөн болсо, ротациондук диетаны кармаса, 5 көнүгүүнү жасаса, суу ичкенди үйрөндүңүзбү? Суу ичкенди үйрөнсө, тамактан сүт, un, сахарды алып салган болсо, бардык оорудан айыккан болот. Ооруп калуу адамдын өзүнүн колунда. Айыгуу дагы адамдын өзүнүн колунда турат. Демек, биз сизге үйрөттүк, өзүңүз жасадыңыз ошолордун баарын. Анан кийин сиз результатты көрдүңүз да, чынбы? Так, демек, мындан кийин сиз азыр 4 айга чейинби, 5 айга чейинби ушул биз айткан нерсени бузбастан жүрө бересиз. Азыркы сиз алган сүлүктүн таасири, сиз алган лимфанын таасири, курсакка жасаган массаждар, сиз алган оксигенотерапия, неомугайтиндин перекиси дагы сизди 3 ай 4 айга чейин сонун кармап жүрөт. Эгер сиз үйдөн жасай тургандарды бузбасаңыз. Анан кийин 4 ай же 5 айдан кийин контролго келесиз, канды көрөбүз. Эгерде адам бузуп койгон болсо, кан өзү эле айтып коет. Кан өзү эле булганып калат. Эгерде адам мен айтканды аткарып, мен берген кагаздагы нерселерди аткарган болсо, анын ар бир эритроцити сонун болуп, кан сонун болуп көрүнүп калат. Так, ушул сизде дагы башка суроо? Азырынча ушу жетиштүү. Ыраазы болуп атам. Рахмат сиздерге. Жакшы болуп калдым десем болот. Демек, сиздерге дагы биз ушул эркиңизди катуу кармап, ден соолукту чың болушун каалайбыз. Саламатта калыңыздар.